Мамлекеттик каттоо кызматы Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун паспортун жараксыз деп табуу боюнча 1-май райондук сотуна берген арызын кайта кайтарып алды. Адвокаттын билдиришинче, бүгүнкү сот отурумуна доогер арызды кайтарып алганы, буга байланыштуу соттук жараян токтотулганы белгилүү болгон. Эске салсак, 21-сентябрда мамлекеттик каттоо кызматы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгарууну өтүнүп, сотко кайрылган. Ага себеп Кулматов Россиянын жараны болуп туруп, кыргыз паспортун алган деген жүйө келтирген. Бирок тергөө органдары паспорт боюнча илинчек таба алган эмес окшойт, сот ишти токтотуп койду. Кубанычбек Кулматов Бишкек жебине бөлүнгөн Кытай грантынын эсебинен курулган мектеп боюнча коррупция беренеси менен камакка алынган. Бирок анын уулу жана адвокаты атайын кызмат 4 айдан бери бир дагы жолу суракка ала электигин билдирип келет. Кулматовдун бул иши ошентип токтоду. Эми Бишкек ТЭЦиндеги авария боюнча камалган чиновниктер биринин артынан бири чыга баштаса, жаңы бийликтин авторитети эмне болот? Жараткандын жардамы менен ачылган кылмыш ишти дагы аягына чыгарганга жарашпайбы? Ал арада жакында эле камакка алынган Икрам Илмияновдун адвокаты Илмиянов бир дагы жолу суракка алынбагандыгын таң калуу менен билдирди. Демек, буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Илмиянов тергөө менен кызматташып жатат дегени калп болуп калабы? Адвокаттын сөзүнө таянсак, Илмиянов булбул эмес, балык болуп отурган эмес. Албетте, Алмазбек Атамбаев жанына кимди алып жүрүштү билет. Илмиянов атасынан дагы жакын Атамбаевди оңой эле сатып ийиши мүмкүн эмес. Он, чтобы вы знали, работает у меня с 18 лет, 25 лет он работает со мной. Есть у нас такая поговорка, что если хан хороший, значит визирь хороший. Ну как я не могу своих визирей не наградить? Вы это правильно поймите тоже. Андай болсо бийликтин Икрам Илмияновду колуна кишен салып алып келип, даңаза кылганы кандай болду? Журналисттер Икрам Илмияновго 150 000 доллар пара берди деген белорусиялык дизель комплект менен байланышууга аракет кылышса, үйдө турган эле катчы кызы жооп берип, компаниянын башчылары эбак эле сыртка чыгып кеткендиги белгилүү болду. Икрам Илмияновда жана Атамбаевда дизель комплектке 150 000 доллар эмес, 500 000 доллар берип коюу мүмкүнчүлүгүн эске алганда, Икрам Илмияновдун иши дагы туңгуйукка келип такалып, жакында кардан таза сүттөн ак болуп чыга келиши мүмкүн. Андай болду дегиче эле бийликтин авторитети эмне болот болду экен?